Жалал-Абад мамлекеттик университетинин карамагында турган ден соолук спорттук борбору мэриянын балансына алынат жана баары жаңыдан жасалат. 30-40 жылдан бери каралбай калган стадиондо бассейн, спортчулар үчүн жатакана, жашылдандыруу, көрктөндүрүү, жарыктандыруу жолго коюлат. Мындай тапшырманы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Канчыбек Ташиев борборго барганда тиешелүү жетекчилерге жүктөдү. Мына турат го, мына ушуга куруш керек. Мына ушуну бузуп туруп ушунун ордуна машинага туруп ушунун ордуна куруш керек. Бирок бир дагы дарак кесилбесин. Эме, мэр. Бир дарак мына кесилбесин. Дарактарды өсүрүш өтө кыйын. Бул дарактарды өсүрүш үчүн, дарак өсүрүш үчүн бир адамдын өмүрү кетет. Дарактарды кеспек. Бирок бардыгын башкача жасап чыгабыз. Мощный кылып. Бул жерде футбольный поле восстановить этебиз. Футбольный кружокторду ачабыз бул жерде. Момондо болуп жатпастан канча жылдан бери жатат бул? 30 жылдан бери, 30-40 жылдан бери жатат, Футбол ойноп бүткөнүбүздөн кийин бүткөн. Ошону айтам. 40 жыл болду, 40 жылдан бери жатат. Сиздин эмеңиз кала берсин, муну болсо колдоп жардам беребиз, муну дагы ремонт кылып беребиз. Муну менен кошо оюн талаада жайгашкан спорт залдагы мэриянын балансына алынып, толугу менен капиталдык ремонттон өтө турганын Канчыбек Ташиев билдирди. Камчыгыдыр шай ішіп білеміз, да? Қарақ, якачы, урчу көрайын. Так, раз, два, вот так, раз, два, три, вот так, молодец, зачты. Жакшылап түрен кылдылар, буюрса жардам беребиз, мына Айша ағаңыз менен чогуу иштебей калганда ремонт кылып беребиз, бул жагынан дагы. Өзү жакшы эле спорт зал экен, бирок көптөн бери ремонт болду экен. Эме сичи баягы жууна турган жерлер бар ремонт. Макулбу ийгиликтер болсун. Бул да кароосуз калып кеткен. Буну дагы биз өзүбүздүн мэриянын балансына алып туруп, анан биз ошол жерге бир поле салалы деп атабыз да. Бассейндери менен, футбольный полянын жакшынакай жатаканасы менен, залдары менен бүт бар жоон муну дагы эмдиги жылы бүтүрөбүз. Бул дагы бизге өтөт да, муниципалдык болуп өтөт. Бүгүнкү күнгө чейин билесиздер, мамлекеттик жерлердин баардыгы мамлекеттик мүлккө, жосо бизге карабаган имараттардын акыбалы мындай болуп каралбай кеткен да. Ошонун баардыгын биз өзүбүздүн мэриянын балансына алып, финансированиясын, колдонулушун, багытын толук көзөмөлгө алабыз. Спорт зал да биздин баланска өтөт. Биздин Жалал-Абад шаарында 4 спорт мектеби бар. Алардын бири кикбоксерлор тарбияланган мектеп. Аны ошо кикбоксерлорго беребиз. Жалпы 1 гектардан ашык жайды ээлеген ден соолук борборунун эскилиги жетип, оюн талаасы колдонулбай калган болчу. Эми мамлекеттик казынадан жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен жаңыланат. Оңдоп түзөө иштери Канчыбек Ташиевдин көзөмөлүнүн астында жүрөт. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.